Туугандар, ассаламу алейкум. Төмөндөгү телефонго чалып, төмөндөгү адреске келсеңиздер, мындай арендага болгон, арендага берилип турган машиналар бар. Chery Tiggo 4 Polo. Bunun жылдары бары 2021ден жогору, болгону оптимаганы 2019. Chery Tiggo 4ден 4 бар экен. 1 2 3 4. 2500дөн бул да 2500, бул да комфорт плюс иштейт азырынча да 1 жыл. Эконом 1700дөн. 5000 депозит тугандар. Эгер акчаңар 1000-2000 болсо, депозитта бөлүп берсеңиздер болот. Күндө 1000ден, 500дөн. Парк проценти 3. Моментальный вывод. Ушул тугандар. Чалгыла бүтө листи 15 күнгө берет. Бывают моменты, когда очень устаешь. Да, это тяжело, но это достойная работа и достойный труд. Құттықтайбыз бәке, байтеріңіз құт болсын. Азыр ушул жерге келип, маалымат алайын деп келдим. Өздөрүнүн офиси бар. Ассаламу алейкумдар. Район өтө престижный, потому что бияктардагы чоң мамлекеттик проект бул. Стадион курулганда, там 30-25 000 киши бара турган чакыртый. Анан бул жанына тоже госпроект Бишкек Сити курулганда, ошондой жанына. То есть через дорогу лежит биздин жилой комплекс, да? Анан Кыргызстанда эч бир курулуш компания мындай сайтики менен иш багасы менен куруп берген компания жок да. Биринчилерден болуп биз куруп беребиз. Сен ынагымсың, караңгыны жар кылып нур сунарымсың. Сенсиң, жалгыз жүрөккө буйрук берип дүйнөмдү бүтүн башкара алган. Күткөн күн келди, жаным куш болуп талпынган. Урматтуу мекендештер, кутулуш компаниясы Москвадагы офиси азыр Аманбайке келди, оформление кылтабыз. Шарттары өтө жеңил, договор сом менен түзүлөт. 1 миллион взнос менен 7 жылга калган суммасын 7 жылга бөлүп бердик. Рассрочкага алды. Куттуктайбыз Аманбайке дагы бир жолу. Жеңил төлөп алыңыз, берекелүү үйлөр болсун. Айтканыңар келсин. Ошо биздин офис Профсоюзная улица, 56-чы Chery Tower деген деловой центрде. Метро Новый Черемушкадан чыккан эле 12-чи этажда биздин офис жайгашкан. Келип маалымат алып, кандай вопростор болсо биздин офиске кайрылсаңыздар болот. Биз бул жакта биздин номерди, биздин адрести тагыраак дагы жазып кетебиз. Сиздерди күтөбүз. Туугандар, ассаламу алейкум. Өзү көптөн бери ушул акча чогултуп эле алсамбы, же ипотека алсамбы деп жүрүп, анан ушул жакшы бир тааныштар алып, ушудан алып алыңыз дегенден, ушундай алып алдым туугандар. Бишкекте негизи жашайт болгон оюм жок. Бирок кут только Бишкекте иштеген үчүн Бишкектен ушундай 2 комната үй алдым. Общий стоимость 4 миллион 300 миңге түштү. 3 миллион 300 миңин ушул 7 жылда 40 миң деми төлөп 2027 экинчи кварталда бул жайында үй тиет. Ошого чейин платежын төлөп үй тигенде полный сумманы берип кутулайын деген ой максатта алдым туугандар. Мүмкүн кийин сатып эттермин, мүмкүн бала чакка керек болуптур. Жаккан жери 10 ай период төлөп коюп, 10 ай салсаң болот экен. Же бул айда төлөй албай калсаң, бул айдыкын кийинки айга кош төлөсөң болот экен. Через только мобильный приложениеден төлөнөт акча, Сбербанктан конвертация болуп, сомго автоматик акча төлөнөт. Мына окшогон приложение бар экен, Кут деген приложениеге кирип алып, графиктерди көрүп, ошол жерден төлөп, полный контроль алып бересиңер. Биздин эң биринчи максатыбыз, чет жерде жүргөн максатыбыз Кыргызстандан үй алып, астыбызга машина алып, анан барып кичине иш баштаган, кичине акча алып кетмей да туурабы, өмүр бою бирге жүргөнгө эч кимдин немеси жок болсо керек, көпчүлүгүнүн. Кереги жок расходторду бир аз азайтам. Жалкоолонбой бир аз көбүрөөк иштеп койгон болду. Ошондо азыр мен машинанын акчасын төлөшүм керек 86 миң, бул жака 40 миң, бул жака акча төлөшүм керек. Почти 130 миң деп коелу, 130 миң акча төлөшүм керек ай сайын.
ден соолук болуп турса, тынччылык болуп турса, туугандарды төлөп коебуз. 0. Таксопарктын жанында турам. Таксопартты билесиздер туугандар. Таксопарк аманат, мен паркым бар. 1,5% моментальный вывод. Калган картага акчаны чечип алсаңыздар болот калган убакта. Азыр менде да акча бар. Вывод кылып көрөйм, канча убакытта түшөт экен. Азыр мамындан 13 000 акчам бар. Вывести кылам. 10 000 чечилет. Бир чечкенде 15 минут деген 10 000 чечсе болот. Короче, суткасына 25 000 чечсе болот. Барып, мына акча түштү. Акча түштү сразу. 1 минутка жетпеди. Мендеги көңүл менден, ойнобо сезим менден. Жүрөсүң жүрөгүмдө, билесиң айтпай келем. Сезимди сезе билсең, айттырбай өзүң келсең. Сагынып 1 сааттан ашык убакытта бир заказ алдым. Саат 16-дан 50-ге өттү. 9 минуттан берди. Анан ичинен берди. Дивер ачып берейин. Лаппай. Нет. Благодарю. Я же сегодня... Здравствуйте. Нагорный проезд, да? Нет. Я сегодня так... Поэтому... Асың қандай жансың, таттусың балдай барсың, сүйімді жүрек көгүй. 16 минутта. 740. Кейинки заказ. Долгая поездка деп немеге алдым. Тверской бульварга. 45 минутта көргөзүп атат, бирок заказды бергенде 1 саат 13 минутта берген. Долгая поездка деп бергендечи көрүнөт го убактынан бери. Анан биз 45 минутта көргөздү эле башында поехали басканда мен муну 1 саатта алып келдим деп коммент неме поддержка жазса алар бербейт да. Себеби баш заказ башынан бергенде канча минутка оформление болгон. Анан ошону көрүп коюшат. Ошо. Куда кааласа бул экинчи заказ коэффициент менен 1,09. Азыркы 5 коэффициент. Байо сезим артта калып, балалыктан өттү күн. Жан дүйнөмдүн ару таза, табышмадым төктүктү. Первая Тверская Ямская улица, да? Да, первое. Пожелание к поездке у вас будет? Монте-Карло. Güç беричи, кубат бер, кубандырып турайын, кубалашып кумар менен, кутуйым кура. 1 saat 6 minutta geldim. 2100'gө. 3-cü zakazды aldım. 1,78 koeffisient менен. Аны күтүп отурушат го. Здравствуйте. Здравствуйте. Через провод, А. осторожно. Савинская набережная, да? Да, все верно. Вот это другой разговор. 13 минутага 1163. Шундайда коэффициент менен алсаң эле болуп кетет экенсиң. 5 коэффициент алсаң өлдүң экен да. Пробкада жашайсың. Здесь или чуть дальше? Вам туда. Всего доброго, до свидания. Молодежь түшкөндө эле баштайт. Можно к Bluetooth деп. 16 минут берди эле 23 минут алып келдик. Пробкада турдук.
45 kilometrге. Карагылачы. Арбатты сонун кылып коет кээде деп күйгүзүп, светной кылып. 1 saat 30 минута, 45 километр. Платная подача дейт. Ладно. Көрөлү кайка экен. Фрунзенская набережная остановка. Дальше Екатеринская. О, Тройск чака. Мына тугандар. Тройск. Боп кеттим дегенде бар, прикол бар го. Зато обратно пустой кайтып келебиз. Жерди тиктеген боюнча, музыканы койгон боюнча. Булбулум ай деген боюнча. Жүдөттүң эзип ал кезде эсимде сырыңды билемен күчүгүм. Күч алып учалам жылмайган кезиңде элдешип урушуп кече күнү колумду тиштегилеп эркелеп беричи мени күтөмүн суранан бери терек келчи дедиң. Өлүм коркпо мен чагылган октой бирок каламын токтоп ал болсо мен Бизнесте комиссия алып, сдача албайт деп ойлогондор үчүн тугандар. 3400-гө келдим. 500 сдач бердим. Так 4060 берди. 3460 десемчи. 3000 берет дагы. Все, спасибо деп түшүп кетти. Мен 500 сдач бергем да. Вы дадите вот 500 рублей сдачи, мы дадим 4 деп. 500 рублей берсем 3000 таштап түшүп кетти. Так, вы же еще 1000 рублей должны десем. А как это, как? Не ошиблись? Я 500 рублей сдачи я давал десем. А, все, деп тудан кейін. Ой. Бар екен ушундай. Canım menden ağlasın, tüm suyumdun erkesin. Düştü görgün jarıksın, gezikken biz... Ватутинкиден Тройска жетпей. Келатсам, ал жерде где-то bir saatка жакын отурдум, заказ берип калабы депчи. Заправка кылдым, курсактай уздум. Внуковага 20 километрден неметештип атат го. Неле? 20 километрге проводник берип атат. Ну, деп, может, заказ көп деп келсем 20 километрди 20 минутта келдим. 45 минута дейт го. Нафиг келдим, прямой центрге түшүп кетип калсам, уже аяк центрге жеттим эле. Негетир эле бүгүн өзү ушундай күн болду, не то. 43 минутта центрге түшүп келдим. Казанский вокзал жака. 2000-ге. Кана кичине кайсен күйгөнсүп атат. Койчу мен целый ден күйгөдүм, кичине күйүп коеюнчу деп атат. 1.67 дейт. 1.67. Лялин переулок болупту. 1.5-тен жогорку коэффициенттер бул сонун коэффициент. Жаманлык азар болуп, жало